Учурда Жалал Абад облустук адилет үйүнүн биринчи кабатында дал ушундай QR коддор илинде. Бул кодду колдонуу өтө жөнөкөй. Жаран өзүнүн уюлдук телефонун колдонуп, сканерлөө жолу менен ишке ашырат. Баалоо эки тилде, кыргыз жана расмий тилдеринде жүргүзүлөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык район шаардык сотторунда ушундай QR коддор коюлган. Бул QR код боюнча тараптар келип телефонун камерасы аркылуу QR кодду сканерлеп, бул боюнча бул жерде болгон 17 суроо бар. Бул 17 суроого жооп берип, тараптар кабатыр болбош керек. Бул сыр сакталат. Берилген суроолор анонимдүү. Бул бир гана жогорку соттон көрүлөт. QR код аркылуу жарандар сот имаратынын тейлөө шарттары, тазалыгы, соттук процесстин жүрүшү, судьянын соттук процессти жеткиликтүү алып баруусу, сот отурумун уюштурган кызматкерлердин тараптарга жасаган мамилеси сыяктуу пикирлерин киргизиши мүмкүн. Ошондой эле соттун ишин жакшыртуу үчүн сунуш пикир жазып калтырса дагы болот. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандарына жана сот процесстеринин катышуучуларына сот тутумунун ишмердүүлүгүн баалоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ишке катышкан тараптар сот адилеттиги боюнча өз ойлорун билдирип, сот системадагы кемчиликтерди белгилеп, жакшыртуу сунуштарын бере алышат. Бул сурамжылоонун негизги максаты сот тутумунун коомчулук менен ачык диалогко даяр экендигин көрсөтөт. Бул заманбап технологиянын артыкчылыгы сот кызматкерлеринин жарандарга болгон мамилесин көзөмөлдөөгө жана терс көрүнүштөрдү убагында жетекчиге жеткирүүгө жол ачат. Мындан улам бул демилгени колдоого алгандар арбын. Бул нерсе мага жакты, 100% колдойм, мен түшүнүп турам муну. Бирок муну элдердин арасында айыл жерлерде жайылтырыш керек болот. Себеби соттук коррупциядан көбүрөөк айыл жерлердеги адамдар жабыркайт. Алар өздөрүнүн укуктарын толук мындайча айтканда талап кыла албайт. Ошон үчүн мына нерселер болсо, муну билип, түшүнүп, алар келип өзүнүн укугун талап кылат. Жарандардын пикирлери сот тутумунун сапатын жакшыртууда маанилүү роль ойнойт жана бул инновациялык система сот адилеттигинин ачык айкындуулугун камсыз кылууга көмөктөшөт. Мындан тышкары коомчулук менен сот системасынын ортосундагы ишенимдин бекемделишине салым кошот. Нара Жапарова, Жансак Нурдавлет уулу, Жалал Абад шаары.